Тилсиз элдин тукуму курут болгон. Тилин сактап калган эл улут болгон. Ата салтын, тарыхын унуткандар акыр түбү тирүүлөй дудук болгон деп айтылат элибизде. Андыктан ушул тилибизди сактап калуу үчүн эртеңки муунга баа жеткис мурасыбыз болгон бай тилибизди өткөрүп берүү үчүн ар бир жаран өз салымын кошуш керек деп айтып келебиз. Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен амандашып алган соң Улуттук статистика комитети тарабынан даярдалган видео баянды сунуштайбыз. Улуттук статистика комитетинде өлкө боюнча алынган Кыргыз Республикасынын жана региондорунун социалдык жана экономикалык абалы тууралуу ар бир айлык жана жылдык экспресс маалыматтары, билдирүүлөрү, отчеттору кыргыз тилинде маалымдама жана басылма болуп, статистиканын басмаканасында чыгарылып турат жана ошондой эле расмий сайтына жайгаштырылат. Күн тартибиндеги расмий иш-чаралар, кеңешмелер, маалымат жыйындар кыргыз тилинде өткөрүлөт. Өлкөбүздө улуттук майрамдар, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө жана эне тилибизге арналган иш-чаралар кызматкерлердин арасында тынымсыз өткөрүлүп турат. Андан сырткары, улуттук статистиканын кызматкерлери мамлекеттик тил боюнча мыкты көрсөткүч менен кыргыз тесттен өтүп, сертификаттарды алышкан. Улут болсом, тилим менен улутмун. өнөр алды, Кызыл тил. эне тилин билбеген, Элин сүйүп жаратпайт. баш кесмек бар, Тил кесмек жок. кыргыз тили кылымдарды карыткан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Саламатсызбы? Сиз мага котормо болуп бериңизчи. Сразу деген кандай которулат? Дароо. Короче. Кыскача. Сразу деген сөздүн кыргызча котормосу кандай болот? Сразу деген сөзү дароо болот. Очередь деген сөздүн кыргызча аталышы. Кезек деген болот. Тып этип киндик канын тамган жерим, ыпысык булуулунгон нанын жедим, элесин көз алдымдан такыр кетпей секетим, айланайын кыргыз жерим. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырылдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Бактыбыздын туу жокусу кыргыз тил, сыймыгынды түбөлүккө бартайлы. Ар улуттун энеси улуу, тил улуу. Өйдө, ылдый деп айта албайбыз эч бирин. Эзелтеден мөлдөй тунук тил менен кымбаттыгын айтчы кимдер билбеген. Чарчабай жай айтсаң түгөнбөгөн, кыргызда дагы толгон көп укмуштар, чынында баары сенин үчүн белем. Ар адамдын көркү эне тил менен, адам эмес эне тилин билбеген. Эне тилин ыйык тутуп кадырлап, эчендеген инсан кеткен дүйнөдөн. Бирге жүрөм, кыргыз тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Айкөл манас бабабызды тапкан тилим сакталып көкүрөктө кыргыз тилим. Кадырыңды ар убакта даңктайлы, ар бир сөзүн көз каректей сактайлы. Кыргыз тили бизге керек, биз кыргыздын уулубуз. Эне тилин сактай билген жаңы доордун муунубуз. Каңгайлардын чоң коңур, карыга туоң богур, алман бетке жетер. Кыргыз тили мамлекеттүүлүгүбүздүн белгиси. 1989 жылдын 23 сентябры кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кабыл алынды. 35 жыл ичинде коомубузда мамлекеттик тилге болгон кызыгуу артып, эне тилибиз адеп ахлактын, илимдин тилине айланды. Видео баянды жыйынтыктоодо тил улуттун эл тамгасы ыйыгы, акыл эси, жан дүйнөсү туюму деп жыйынтыктоону туура көрдүк.